Эң соңку iPhone'ду кызуу тосуп алышты. Бул тарыхтагы эң популярдуу жана кирешелүү продукция. Ал 10 жыл мурун сатка чыккандан баштап Apple компаниясына 100 миллиардтаган киреше алып келди. Бул документтерде ошол кирешеге салынган салыкты мүмкүн болушунча төмөн кылууга Apple канчалык аракет кылганы, өкмөттөр, юристтер жана кеңешчилер ага кандай жардам бергени көрсөтүлгөн. Көп жыл бою Apple компаниясы кирешесин Американын сыртында, Ирландияда сактаган. Ал жерде компания абдан татаалдашкан корпоративдик структурага жамынып, миллиардтаган кирешесине төлөгөн салыгы кенеде эле болгон. Салык Кошмо Штаттарына төлөнүшү керек эле. Ал жерде саясатчылар Apple компаниясынын баш ийбеген башкы жетекчиси Тим Кукка кысым көрсөтө баштаган. Биз ар бир долларга чейин бардык салыктарды төлөйбүз. Биз тек гана мыйзамды аткарбастан, мыйзамдын духун сактайбыз. Биз салык оюндарынан көз каранды эмеспиз. Демек, мындан ары татаалдашкан салык схемасы жоктура. Бирок андай эмес. Бермуда аралында жайгашкан Appleby юридикалык фирмасынын документтеринде Ирландия салык схемасын жапкандан кийин компания салыктарын төмөн кармаш үчүн башка жолдорду издегени көрсөтүлгөн. Салык бейиши болгон. Бардыгы британдык 7 компаниянын ишин алып барган Appleby кеңселерине суроолор. Анын ичинде максаттарын ачык жазуу өтүнүчү жөнөтүлгөн. Сиздин юрисдикциядагы ирландиялык компания менеджерлик иштерин салык төлөөстөн жүргүзө аларын ырастай аласызбы? Бул көрктүү офшор парадынан кийин Apple Джерсиге көчтү. Компаниянын андан бери жарыялаган эсептеринде дүйнө жүзү боюнча төлөгөн салыктары алгылыктуу көбөйгөн эмес. Тактап коелу, Apple мыйзамсыз эч нерсе жасаган жок. Бирок 100 миллиардтаган доллар төмөн салык төлөгөн. Юридикалык желеде чиелешип калган. Ага бир да өкмөттүн алы жетпечүдөй туюлат. Салык сырткы мейкиндикке барабар болуп калган. Документтер болсо, бул система аны реформалоо боюнча эл аралык аракеттерден буйтап келгенин көрсөтүп турат. Маселени чечүүгө аракеттенген эл аралык уюмдун жетекчиси бул маселенин үстүнөн дале иштеп жатканын мойнуна алды. Бул компаниялардын көбүнө өтө төмөн же жок эсе салык төлөөнү мыйзамдаштырган эрежелерди өзгөртүү. Азыркы маселе мына ошондо. Ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Apple чынында дүйнөдөгү башка компанияларга салыштырмалуу абдан көп салык төлөйт. Бирок ал толук төлөнчү көлөмдөн кыйла төмөн. Ал жалгыз эмес. Көптөгөн эл аралык компаниялар ушундай жолго түшкөн. Америкалык эле компаниялар 2 триллион доллар акчаны офшор компанияларында сактайт. Бейиш кагаздары бул компаниялар алардын кеңешчилери салык төлөбөш үчүн кандай кадамдарга барууга даяр экенин көрсөтүп турат.